Dostlar, sak bulmuşlar. Kichkina ko'cha. O'ta qattiq avariya bo'ldi. 2 odam simet ketdi deb atadi. Dostlar, o'zingizlarni avaylab, oila, bola chaqangizlarga kerak bo'lasizlar. Tez aydaganda hech keragi yo'q dostlar. Oshib ketsa 2 minut o'tasizlar o'sha 2 kilometr yerda tez bosib o'tam deb. Ehtiyot bo'linglar dostlar. Новый Grandeur 106 vaqtida yo'q bo'lib ketdi deb atadi. Qancha ravon qolib qoldi? Бишкекте жайма базарда соода кылгандарды таратуу учурунда милиция менен сатуучулар жөөлөшө кетти. Муниципалдык инспекция Орто Сай базар менен ынтымак паркында рейд өткөргөн. Кызматкерлер соодагерлерге буга чейин эскертүү берилгенин билдиришкен. Ага карабай ишин уланткандардын товар койгон буюмдарын жүктөп алып кетишти. Эми аларга тиешелүү протоколдор түзүлүп, айып жазылат. Sonun жаңылык, siz bilgen жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кытай асманындагы шоу дрондор көрүүчүлөрдүн үстүнө кулап өр чыкты. 1 октябрда Кытай Эл Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 70 жылдыгына карата Люан шаарында уюштурулган дрон шоу кырсык менен аяктады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Шоунун жүрүшүндө ири техникалык мүчүлүштүк болуп, жүздөгөн дрондор башкаруудан чыгып, көрүүчүлөрдүн үстүнө, үйлөрдүн чатырларына жана көчөлөргө кулаган. Натыйжада өр чыккан. Иш-чараны уюштуруучулардын айтымында бул шоуга рекорддук сандагы дрондор катышкан. Окуя тартылган видеолордо дрондор кулап түшүп, жалынга уронуп жатканы көрүнөт. Бул кадрлар Кытай жана эл аралык социалдык тармактарда тарап жатат. Кырсык чоң болгон менен адам өмүрү кыйылган эмес. Бирок жергиликтүү бийлик окуянын себептерин иликтөө жана келтирилген зыянды аныктоо боюнча текшерүү иштерин баштаганын билдирди. Казакстанда окуучуларга кол көтөргөн мугалим 1 жылдан кийин иштен алынды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышууда. Социалдык тармактарда Алматыдагы мектептердин бирине тартылган видео тараган. Видеодо мугалим окуучуларды урганы көрүнөт. Окуя жүрүп жаткан учурда балдар коркуп мугалимден качып жатышканы байкалат. Окуучулар мугалимге мындай мамиле кылууга укугу жок экенин да айтышкан. Алматы облустун билим берүү башкармалыгы билдиргендей, окуя 2024 жылдын сентябрында Карасай районунда болгон. Видеодогу 9-класстын окуучулары болушкан. Текшерүү жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгына ылайык Карасай райондук билим берүү бөлүмү математика мугалимин кызматтан кетирүү чечимин кабыл алды деп айтылат билим берүү башкармалыгынын билдирүүсүндө. Индонезияда мектеп урап каза тапкандардын саны 14кө жетти. Дагы 49 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу Компас порталы билдирди. Малым болгондой учурда дайынсыз жоголгондорду издөө иштери уланууда. Индонезиянын кырсыктарды башкаруу агенттиги билдиргендей, 103 адам тирүү калган. Алардын ичинен 14 учурда ооруканада дарыланууда. 89 үйүнө чыгарылган. Табият кырсыгында курман болгондорду аныктоо тобу каза болгондордун денелерин таануу кыйын болуп жатканын, анткени көпчүлүгүнүн жеке документтери болбогонун айтышууда. Эске салсак, бул кырсык 29 сентябрда Сидаоржо шаарында болгон. Анда мектептин чатырын ремонттоо учурунда түптөлгөн устундар бетондун салмагына туруштук бере албай, имарат урап калган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч.
баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Место берем деп эле. Аякка барбай оюнга. Мен уксаң, деген карасаң да там, таке. Адамдын провокация кылып жүргөн сол. Провокация эмес, мен болгон нерсени тартып. Асылдагы эркекчилик жүрүштү менен, асылдагы. Сен эркекчиң. Болду, алып калайын сен. Алып албайсың. Эртең койсоң. Койсоң дейм. Мен уксаң мен коет. Мен уксаң сен. Мен уксаң. Çok koyma yiyeceğim. Almaz değil. Oldu alp kılın istiyor ya. Alp almayız. Geç. Murat ben olacağım. Öyle değil. Karma ver. Протокол жазгандан кийин штрафыңар төлөйсүңөр, келесиңер. Бул тазалыктын эмес, штраф маянкасына кирет. Бул башлама кылып урушуп, тагашып деген кереги жок. Бул токтотчу. Аракет кылса болот. Ошол жака реклама кылып, радиоузелдерге айттырып, бизде арзан фрукты деп айтсаңар келет да. Малеттин администраторун чыгып сүрөштүк го. Макул келгиле, мен место берем деп эле. Аякка барбай оюнга. Турабы же биз аракет кылган жокпузбу? Биз деле аракет кылдык. Киши барбайбы? Жок, аракет кылыш керек болчу. Жакшы эле аракет кыл. Мэрде 100 сомдон сатып атса алманы, сиз 70 сомдон сатсаңыз эл бармак. Ушу картошка арзан деп. Қарап тұрыңыз, аз мен айтып қойыңыз. Биылғы парк ынтымағы 2-ге қана 2 деп жүріп отырмыз. Күтер емес көрілді. Балдар үшін оңалар, 3 орын. Болды, басқа жоқ. Екінші сұраңызға. Екінші вопрос. Сізге мен паровозыңызға ешті келен жоқпын, велосипедіңізге ешті келен жоқпын. Жоқ, вопрос мен сізге тұрған жоқпын, машинка бойынша тұрапын. Машинка бар бекен дерде, айтыңыз, көрсетіңіз. Официально ма? Думаю. Долларыңыз жоқ, Жарамның мүмкін болады, любой жерде. Эркекчилик жүрүштү менен. Сен эркекчиң, бирөөнүн менетине кирип алган. Сен эркексиң дагы, бияка кирип алып, отанамызга кирип алып, үчүн көрдү кирип алганга. Акыйкат менен көтөрбөйсүң. Не болсун? Жогунда дейм. Паркынан 3 келишимди алган жарандар деген мыйзамсыз иштетип жаткандарга доо арызы менен кайрылып, мыйзамсыз иштетип жаткандар буларга деген коркутуу, үркүтүү максатында силерге иштебөөгө жол бербейбиз дегендигине байланыштуу бизге кайрылып, биз ошонун негизинде бардыгыбыз биригип комиссия менен келип бул жакта иш чаралар. Сейчас со стороны УКЗ совместно с муниципальной инспекцией будет проводиться демонтаж
во время демонтажа вот наглядно стоит обмотанные, так сказать, цепи.